Нармату алыш белбоо күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын көрүүчүлөрү Кыргыз спорт ТВ каналында түз эфирде иштеп аткан учурубуз. Кызматыңыздарда менен Эркин Абдуллаев, Адилет Темурланов кесиптешимди алмаштырдым. Бул жакта азыр болсо ошондо Элдияр Сексенбаев жана Асанкелди Нурказым уулу таймашып атат. Булардын экинчи ошондо күрөшү. Буга чейин алар 16-дан 1 беттеште таймаштарын алып барган. Ошондо Асанкелди Нурказым уулу ал Нургаз Абдурахимов туткан болчу. Ал эми Элдияр Сексенбаев Ырыскелди Нурказым уулун жеңген. Ошентип мына Нурказым уулу эки бир туугандын демек мына бирөөсү уткандан кийин экинчисине туш келип отурат. Азырынча эки тарапта тең упай жок. Алгачкы мүнөт ошентип артта калды. Бул салмак категорияда чындыгында мыкты балбандар аз эмес. Алардын катарында ушул азыркы балбандар толуктайт деп айтсак болот. Эки салмак категория тең азыр параллелдүү түрдө өтүп атат. Экөө тең Кыргыз спорт ТВ каналында түз эфирде көрсөтүлүүдө, YouTube каналында 70 килограммда кошуна килем, 70 килограммдагылар кошуна килемде күрөшүп атат. А биз болсо мына силерге азыр 80 килограммдагы таймаштарды сунуштоодобуз. Алгачкы мына бир упай Элдияр Сексенбаевка берилди. Кайрадан кармашып эми күрөштү андан ары улантышмакчы. Курун кыскартуу керек. Калыс бул жерде демек өзүнүн келүүшүсүн ишке ашырып отурат. Чындыгында Элдияр Сексенбаевдин куру бир аз узунураак болуп калган экен. Карасаңыздар максималдуу түрдө өйдө көтөрүп атат. Бул ошол курдун колдон келишинче узунураак болушуна шарт түзүү үчүн болгон аракет. Анткени кайра ылдый түшүргөн учурда бир топ куру узунураак болот. Демек атаандаштын чабуулга чыгышына татаалыраак, кыйыныраак болуш үчүн. Бул мына белбоо күрөшүндө да ошол курду демек туура кармап беттешти баштоо бул өтө маанилүү. Анткени түздөн түз өзүң чабуул жасаарың же атаандашка чабуулду берип коеруң мына ошол курду туура кармагандан көз каранды. Азыр мына Асанкелди Нурказым уулу курду кармады. Эми гана Элдияр Сексенбаев алыш деп команда берилмейинче беттеш башталбайт. Карасаңыздар мына курду кармоо үчүн болгон аракет бир топко созулат. Кээде курду кармаганга караганда беттештин өзү азыраак созулуп калган учурлар болот. Жок дегенде бир жарым мүнөттөн көбүрөөк убакыт кармашып туруп, андан кийин бир 5-10 секундта атаандашын утуп алган учурлар албетте кездешпей койбойт. Экөө тең бири-биринин белин алып, демек ушул жерден чабууга чыкканга аракет кылып атат. Жерден үздү, оң тизе алып каршы эпкинден демек алгачкы өзүнүн иштиктүү ийгилигине жетти. Жок, бул жерде 2 азыр бир упай берилди, жыйынтыгында 2-0. Ошондо албетте чабуулду Асанкелди Нурказым уулу баштаган болчу, бирок Элдияр Сексенбаев чабуулдан ишенимдүү буту менен жерге түшүп, андан кийин ошол ийгиликтүү демек кыймыл аракетти жасаган болчу. Экинчи минута дээрлик соңуна жакындап калды. Ал эми азырынча мына эсеп сандар ошол 2-0 бойдон турат. Асанкелди Нурказым уулу бир да аракетти жасаган жок. Тагы аракет болду, бирок мында ийгиликтүү аракетти жасаган жок. Ошол оң тизеге алам деп, бирок анда каршы эпкинден атаандашын алдырып койду эле. Акырындап килемдин сыртына чыгарып бара жатат. Азырынча ооз эскертүү. Жана кайра килемден чыгып кете бере турган болсо, анда албетте эскертүү берилет дагы. Асанкелди Нурказым уулуна упай ыйгарылат. Андан дагы абайлаш керек. Кана экөө тең курду жакшылап кармап алды. Ийинди көтөрүп туруу керек азырынча. Команда берилгенче эле ушул жатып алганга аракет. Азыр колун кое берди.
көрдүңүздөрбү, өтө маанилүү. Айрыкча чебер, чыныгы балбандар буга бол көрбөгөндөй чоң маани берет. Эгерде ыңгайсыз позицияны байкап калса, ошол замат колун кое берет дагы, демек ыңгайлуу учурда кармаганга аракет кылат. Кармап калмайынча команда берилет. Эми гана команда берилди. Кана Элдияр Сексенбаев азыр көтөргөнгө аракет кылып атат. Атандашынын бою узунураак экен, буту да узун экен. Анын 2 упай дейт Элдияр Сексенбаевка. Өзү жерге биринчи тийген менен бул жерде эскертүү. 1 упай жашылга, 2 упайдан сырткары 1 упай. Ошондо жалпысынан 5-0 болуп кетти. Өтө чоң айырма. Албетте муну менен макул эмес. Асанкелди Нурказым уулунун секунданты. Ошодо Асанкелди Нурказым уулу, ал спорттун чебери. Ал эми Элдияр Сексенбаев эл аралык даражадагы спорттун чебери. Исхак Разаков спорт клубунан, буга чейин мен ушул Исхак Разаков спорт клубу электүү болсо керек деп ататтым эле. Ал Жалал Абад экен, демек чындыгында Жалал Абадтагы Исхак Разаков спорт клубу. Дал ошонун өкүлү болсо Асанкелди Нурказым уулу, ал Арабаев атындагы жогорку окуу жайдын демек өкүлү. Азыркы мына ушул акыркы аракет боюнча азыр башкы калыс, килем үстүндөгү калыс жана каптал калыс үчөө чогулуп бир пикирге келгенге аракет кылып атат. Байкадыңыздарбы, мына арткы фондо бир калпакчан жана анын оң жагында килемдеги калыс, сол жагындагы кара кийимчен кыз ал каптал калысы. Ал демек жок, тескерисинче ал башкы калыс экен. Биринчи колун чыгарып, ошого 1 балл. Түшүнүктүү. Ооба. Колун курдан чыгарып ийген. Болгондо да 2 өңкү тең чектеп эле биринчи колун чыгарыптыр дейт. Демек, албетте эреже боюнча курдан колду чыгарбаш керек. Бул алыш күрөшүндөгү негизги эрежелердин бири. Кыргыз күрөшүнүн айырмасы мына ушунда. Андыктан ыкманы жасаганы үчүн 2, ал эми колун чыгарып ийгени үчүн 1 упай деп атат. Кайталоодон карап көрүштү. Ооба, челлендж ыргытканы үчүн, демек анын айтканы туура чыкпай калды. Ошондуктан дагы 1 упай. Жыйынтыгында Элдияр Сексенбаев мына ал кийинки баскычка, чейрек финалга өттү.